Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана керен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда баш мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара өттү. Иш-чарага ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, УКМК төрагасы Камчы Экташиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Конституциялык соттун төрагасы Эмилбек Өскөнбаев, депутаттар жана коомдук ишмерлер катышты. Белгилей кетсек, демократиялык жана укуктук мамлекеттин түптөлүшүнө негиз салган эгемендүү Кыргызстандын биринчи конституциясы мындан туура 30 жыл мурун 1993 жылы 5-майда кабыл алынган. Иш-чарада сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров мындай деп сөзүн бүтүрдү. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, конституциябыздын 30 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу куттуктайм. Ылайым баш мыйзамыбыз улуттук көз карандысыздыктын, мамлекеттик эгемендүүлүктүн жана демократиялык өнүгүүнүн символу болуп кала берсин. Өлкөбүздүн келечеги кең экенине бекем ишенем. Биз биримдиктүү болуп, ынтымакташа аракет кылсак, албан ийгиликтерге жетебиз. Биздин күчүбүз ынтымакта. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде биримдик болсун. Конституциябыздын түбөлүгү түз болсун. Бишкекте Lexus 2 унааны сүзүп, бири оодарылып кетти. Бишкекте 3 унаа катышкан жол кырсык катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсык 4-майда эртең менен болжол менен саат 6:30да Кулиев менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Lexus 350 унаасы Рыскулов көчөсү менен бара жатып, Toyota Corolla жана Mercedes Sprinter унааларын сүзгөн. Кагылышуудан Mercedes Sprinter оодарылып кеткен. Жол кырсыктан кийин Sprinterдин 26 жаштагы жүргүнчүсү ооруканага кайрылган. Унаалар айып аянтчасына токтотулуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп билдиришти кайгылуу кызматынан. Булак Назар News KG. Россияда ушул жылдын апрель айында Кыргызстандын 4 жараны кылмыш жоопкерчилигинен бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда 2023 жылдын апрель айында Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында консулдук багытта иш жүргүзүү боюнча дипломатиялык өкүлчүлүк канцеляриялары менен биргеликте кыргызстандыктардын катышуусунда окуя болгон жерлерге 38ден ашык сапарларды ишке ашырылды. Ал жерлерде Россиянын компетенттүү органдарынын жетекчилиги өкүлдөрү менен жолугушуулар жүргүзүлдү. Элчилик укук коргоо ишинин жыйынтыгы боюнча Россиянын укук коргоо органдары тарабынан кармалган 53 кыргызстандыкты Россиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотуу же жеңилдетилген чаралар, ошондой эле 5 жаранга карата өлкөнүн чегинен административдик чыгаруу жөнүндө соттун чечимдерин жокко чыгаруу маселелерин оң жагына чечилүүсүн иштеп чыкты. Элчиликтин жардамы менен Кыргызстандын 4 жараны кылмыш жоопкерчилигинен бошотулса, бир кыргызстандык Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган. Чет өлкөлүк жарандардын тизмесинен чыгарылды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Кыргызстандын 1070 жаранына юридикалык жана Россиянын сот органдарына, сот актыларына апелляциялык, кассациялык даттанууларды жана башка кайрылууларды даярдоодо 53 кыргызстандыкка жардам көрсөтүлдү. Кыргызстандын жарандарына карата жүргүзүлгөн 8 соттук отурумга катышуу ишке ашырылды. 2023 жылдын апрель айында соттолгон кыргызстандыктар менен жеке баарлашуу менен Забайкальский крайынын түзөтүү мекемелерине иш сапарлар жүргүзүлдү. Ошондой эле Забайкальский крайында, Краснодар крайында, Ростов жана Амур облустарына жүргөн 130дан ашык мекендештер үчүн консулдук кызмат көрсөтүүлөр жеринде жүргүзүлдү деп билдиришти элчиликтен. Түшүндүрүү иштеринин алкагында кыргыз диаспора бирикмелеринин активисттери менен 15 жолугушуу өткөрүлүп, ишеним телефондору жана социалдык тармактар аркылуу 9465 адам консультация алышкан.
Чатбот аркылуу 1134 жаранга керектүү маалыматтар берилип, элчиликтин сайтына 11 маалыматтык билдирүү жарыяланган. 2023 жылдын апрель айында элчилик канцеляриялар менен бирдикте Кыргызстандын жарандарынын укуктарын документтештирүү жана коргоо жаатында 12395 консулдук кызматтарды жана иш-чараларды көрсөттү. Дипломатиялык өкүлчүлүк Россияда жашаган Кыргызстандын жарандарына ар тараптуу жардам көрсөтүүгө багытталган ишин улантат. Булак Назар Ньюс кеже. Токаев Рахмонду мамлекеттик алтын кыран ордени менен сыйлады. 4 майда Касым-Жомарт Токаев Астанада иш сапар менен жүргөн Эмомали Рахмонго Казакстан Республикасынын жогорку мамлекеттик сыйлыгы алтын кыран орденин тапшырды. Бул тууралуу АК Орданын басма сөз кызматы билдирди. Салтанаттын жүрүшүндө мамлекет башчысы тажик элинин улуттук лидеринин көрүнүктүү эмгегин белгиледи. Токаевдин пикиринде Рахмондун алысты көрө билген саясаты Тажикстандын динамикалуу өнүгүшүнө салым кошкон жана мекендештеринин бакубаттуулугун камсыз кылган. Президент ошондой эле Эмомали Рахмондун бир тууган Казакстан менен Тажикстандын элдеринин ортосундагы достукту, өз ара түшүнүшүүнү жана кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымын баса белгиледи. Тажикстандын президенти Касым-Жомарт Токаевга сыйлыкты тапшырган үчүн ыраазычылык билдирип, аны тажик жана казак элдеринин көп кылымдык достугунун символу катары кабыл алаарын белгиледи. Булак Назар Ньюс кеже. ФИФАнын президенти Жани Инфантино Кыргызстанга келди. Эл аралык футбол федерациясынын ФИФА президенти Жани Инфантино биринчи жолу Кыргызстанга келди. Ардактуу конокту Манас эл аралык аэропортунда Кыргыз футбол бирикмесинин башчысы Медербек Сыдыков тосуп алды. Кыргызстанга болгон биринчи сапарында Жани Инфантино президент Садыр Жапаров менен жолугушат. Андан тышкары ФИФАнын жетекчиси Жани Инфантино менен президент Садыр Жапаров Кыргыз футболдук союзунун жаңы административдик кеңсесинин ачылышына катышуусу пландалууда. КФБ өкүлдөрү билдиргендей, жолугушуулардын алкагында эл аралык уюмдун КФС демилгелерин колдоо, тактап айтканда өлкөдөгү футболдук инфраструктураны жакшыртуу жана ата мекендик футболду өнүктүрүү маселелери талкууланат. Эл аралык футбол федерациясынын президенти Жани Инфантино Кыргыз футболдук союзунун президенти Медербек Сыдыковдун чакыруусу менен Кыргызстанга келди. Булак Назар Ньюс кеже.